Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата улуу ойчул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын канчалык кайталап окуган сайын уламдан улам жаңы ойлордун өңүтүнө жетелейт. Жазуучунун бүтүндөй адамзатты арбап алган тереңдигинин күчү ушунда. Биринчи радио Чыңгыз Айтматовдун китеп текчесинде чакырат. Кыз өтө акылдуу, өтө билимдүү болуш керек. Ошондойго да ойлоп алган Исабеков кызынын ошондоюна суктанат, кубанат. Башкалардын алдында ошол үчүн сыймыктангандай жүрөт. Кыз окуу залында отурган чагында Исабеков жыргалга да батчу, кыйноо да тартчу. Кыздын кара тоору, тумсак таза жүзүн капталынан тиктеп отура берер эле. Чачы сыйда таралган, узун кирпиктери салаңдап, дептерге бирдеме жазган колу эптүү. Боз балдардан бирөө жарым жанына токтой калса, же столуна кагаз ыргытышса, аны жазып кыз окуп калгыдай болсо, Исабеков стол астында муштумун түйүп, тиги уланды жеп жиберүүгө даяр. Бирок кыз тигинде шыбыш куруп, акырын күлгөн уландарды карап да койбостон, ыргытышкан куш тилиндей катын айрып салганын көргөндө Исабековдун жаны жыргап, көңүлү көтөрүлүп, кызга миң мертебе ыраазы болот. Бул зал ичинен кыз эч кимди жактырбасын ачык билет. Анча-мынча жаккан бирөө болсо, адагы Исабеков болуш керек. Ошондой болсо деп каалачу, ошону эңсечү. Кыздын алдыртан өзүнчө жылмайганы, кээде байкоостон баш ийкегени, дагы башка жагымдуу кыймылдарын баары жалгыз ага арналып жаткандай эсептечи. Бирок ачык таанышып, ал ого да бара албады. Өзү айылдан келген кайдагы бир бала болсо, тиги кыз шаарда өсүп-өнүп, маданияттуу, билимдүү, жүрүш-туруштуу перизат болсо. Ушуларды ойлогондо байкуш жигиттин дарамети тайып кетчү. Анан калса кийген кийими бул болсо. Аскерден келген агасынын гимнастеркасы менен өтүгүн кийип келген. Китеп салган баштыгы агасынын аскерден ала келген сумкеси. Кышкысы кие турган сырт кийими да агасынан тартып кийип келген сур шинель. Аны кийин көргөндө бул келишимдүү шаар кызына кантип жолугуп, кантип сүйлөшмөк. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата